Кара Суу районунда тартип сакчысы бир жаранды автоунаасы менен коюп кеткен. Окуя 30 майда катталган. Жабыр тарткан жарандын жакындары күч органында иштеген кызматкерлери тийиштүү чараларды көрбөй жатканын айтышууда. Автоунаа менен коюп кеткен Динара Тыналиева Кара Суу районундук ички иштер кызматында эмгектенип келген. Жабырланган тарап бүгүнкү күнгө чейин бир да жараны бейтаптан кабар албаганын, тескерисинче ар кандай кызмат адамдарын айтып табалап жатканын билдиришүүдө. Бул жаран Нурсултан Саид уулунун атасы 30 май күнү кечки саат 19:30 чамасында жол жээгинде уулу менен бара жатканда уулун автоунаа коюп кеткен. Жабыр тарткан жарандын жакыны окуяны мындайча сүрөттөйт. Başlarında cırt kan, başında kan tarafına. Kalkıp başına kalacak olan maşin dışından dolu. Muhancetler, başlarda kalacak kirik. Mühendis başlarına oynayacak o koyup tutup ceplerdi. Profesyonel kızdı kimler. Ben bir cerden beri dedim, adam koyup gitti. 24 жаштагы Нурсултан Ош шаарында архитектор болуп иштечү. Бул убакка чейин жасаган эмгектери жана алдыга чоң максаттарды койгонун айтып өттү. Бирок ал 30 майда кырсыкка кабылган окуянын кандай болгонун так эстей албайт. 100 метр жерде маршрутка келип атат эле, 27 экен. Суга чыгабыз азыр деп атып. Парковкасынан кичине бошураак жерге жылып аттык эле. Ошондон кийин билбейм эмне болгонун. Кейін тигип аткандарын билдим, башымыч. Машина уруп кетти деди. Ушунда сиз кандай мындай жолдун четинде элеңизчи, жолдун ортосунда өтүп кетти ал? Жок, жолдун чекесинде тротуарда элем. Обочинанын чекесинде шагыл жолдо элем. Асфальт жолдон алыс элем. Жабыр тарткан жарандын апасы бул убакка чейин уулун коюп кеткен айдоочунун жакындары кабар алганга жарабады дейт. Уурусу күчтүү болсо ээсин тоого жыгат болуп, тескерисинче коркутуп жатканын ачыктады. Ал эле эмес атайын укук коргоо органдарынан да териштирүү жүргөн жок деп нааразы. Жемнеде отурган баладан сурап атты да, баланын акыбалын сурап аттанан мүмкүн болсо дейт, мен мындай тыңшап турсам, ошол бала айтат, мүмкүн болсо дейт, баягы жарадар болгон баланы немесин историясын мындай жеңилирээк кылып жазып тургула деп ошондой деп атыптыр. Анан мен аны угуп калдым дагы, сен эмне деп атасың, кимсиң сен, каяктан келдиң, кимге келдиң десем, айтпай утуруп качып эшикке чыгып атты. Приемныйдагы бала тууган экен, мени тууганым, колуңардан эмне келет эле, бул дагы тууганым, бул врачтагы таанышым, ал врачтагы таанышым деп чыгып кетти да. Күйөөм билбейт, тууган уругум билбейт дейт, эмне себептен айтпайт ошолорго. Бардык иш мындай жаман жакшылык иштер тууган урук менен бүтөт да. Тууган урук менен, көпчүлүк менен бүтөт да. Мен эч кимин билбейт, эч кимим жок, күйөөм дагы уккан жок. Кайненеси келет, менин балам органда иштейт, военныйда иштейт деп бир күн келет, СМБда иштейт деп бир күн келет. Биз тебелеп, тепселегидей биз өзүбүзгө адамбыз. Биз дагы адамбыз, биз дагы жашап атабыз. Дарыгерлер баланы бүгүнкү күндө бир топ жакшы дешет. Бирок ошол эле күнү тиешелүү органдарга кабар берилгенин билдиришти. Жабыркаган жаранга келер замат операция жасалып, алгачкы жардамдар көрсөтүлгөн. Эми жагдайга жараша бел омурткалары да операция болушу мүмкүн. Нөмөттөгү дарыгерлер менен биринчи жардам көрсөткөн, тери жаралары тигилген, анан оор акыбалына караштуу реанимация менен реанимация бөлүмүнө жаткызылган. Бул кишинин дарт атты открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, закрытый компрессионно-стабильный перелом 7, 8, 9 позвонков, грудных позвонков. Травматический шок. Азыркы учурда бул бейтап реанимация бөлүмүнүн биздин бөлүмгө которулган, акыбалы туруктуу, оор эсептелүүдө. Ал эми автоунаа менен коюп кеткен жаран Динара Тыналиева анын Ош облустук ички иштер кызматында иштегени ачыкталган. Кара Суу районунда жаш өспүрүмдөр менен иш алып барган инспектор бүгүнкү күндө декреттик эргүүдө. Бул боюнча тергөө иштери башталган. Бул боюнча азыр кылмыш иши козголуп, Ош облустук иштер башкармалыгынын тергөө кызматы азыр тергөп жатат. Себеби ал Кара Суу району аймагында Кара Суу району кызматкери болгондуктан ар тараптуу иликтөө болуш үчүн Ош облустук иштер башкармалыгы алды бул өзүнүн өндүрүшүнө.
ошол сотко чейинки өндүрүшкө алып, азыр тиешелүү соттук медициналык экспертизалар жана техникалык экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө техникалык экспертизанын бүтүмү чыгып элек. Ал эми соттук медициналык экспертиза дагы азыр бүтүмүн күтүп атабыз ал боюнча. Күнөөлүү деп айтылып жаткан тартип сакчысы Динара Тыналиевага бир канча жолу кол телефон менен байланышып жооп ала албадык. Экинчи тараптын да айтары болсо чагылдырууга даяр экенибизди эскерте кетели. Жабыр тарткандар болсо мындан аркы жумуштарды тиешелүү органдарга өткөрүп берүүгө камынышууда. Эскерте кетсек, окуя ушул жылдын 30 май күнү Ош Бишкек жолунун тагыраагы Кара Суу районуна тиешелүү аймакта орун алган. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.